Бир киши жээкте сейилдеп жүрүп, күтүлбөгөн жерден кумдан бир нерсени көтөрүп, деңизге ыргытып жаткан бир кызды байкап калат. Кумда миңдеген деңиз жылдыздары жаткан. Алар бүт жээкти каптап калышыптыр. Тиги киши кызга жакыныраак келип, андан кызыгып мындай деп сурайт. Айтсаң, эмне үчүн бул деңиз жылдыздарын сууга ыргытып жатасың? Эгер алар эртеңки таң заарга чейин калса, алар өлүп калышат да. Ооба дечи. Карачы, бул жылдыздарга сан жеткис. Алардын баардыгын деңизге салам деген бул жөн гана акылсыздык. Башкача айтканда, убактыңды текке кетирүү да. Андан көрө үйүңө жөнө. Кыз кийинки деңиз жылдызын көтөрүп, бир азга ойлонуп, деңизге ыргытып жиберди да. Жок, менин аракетим көп нерсени өзгөртөт. Мына мисалы бул жылдыз үчүн. Ошентип ал дагы бир жылдызды көтөрүп деңизге ыргытып жиберди. Андан кийин дагы бирди ыргытты. Түнкүсүн жээкте көптөгөн адамдар жүрүштү. Алардын ар бири жээктеги жылдыздарды терип деңизге ыргытып жатышты. Ошентип күн көтөрүлгөндө жээкте бир дагы куткарылбаган жылдыз калган жок. Урматтуу угарман, ар бирибиз жашообузда жакшы жака өзгөрүүнү киргизе алабыз. Эң башкысы Кудайга таянып, аракет кылууну, кадамдын артынан кадам таштоону токтотпош керек. Кыбыраган кырашат, аракет кылсаң берекет деген сөздөр элибизде да бекеринен айтылып калбаса керек.